18 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Москва облусунда мигранттарга соода, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында иштөөгө тыюу салынат. Орусиянын Москва облусунда 2025-жылдын 1-январынан тарта мигранттарга патенттин негизинде алкоголь жана тамеки соодасы, тест татым, социалдык кызматтар, спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарында иштөөгө тыюу салынат. Облус башчысынын орун басары Наталья Масленкина муну жергиликтүү тургундардын арасында мигранттардын ишине даттангандар көбөйгөнү менен түшүндүрдү. Анын айтымында чектөөлөр алдыдагы ыктымал чыр-чатактарды азайтуу үчүн киргизилүүдө. Бул чектөөлөр патенттин негизинде иштеген 500 миңден ашуун мигрантка таасир этиши мүмкүн. Алардын орду биздин мекендештер же Яеп өлкөлөрүнүн жарандары менен толтурулат, деди Масленкина. Буга чейин агентство орус бийлиги өлкөдөгү аймактардын дээрлик 3/4 мигранттардын ишине чектөөлөрдү киргизгенин эсептеп чыккан. Алардын көбүндө чет өлкөлүктөрдүн таксиде иштешине тыюу салынган. Москванын жака белиндеги Крокус Сити Холл концерттик залындагы теракттан кийин Орусиянын бардык аймактарында Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттарга каршы жапырт агрессиялык аракеттер башталган. Мындан тышкары орус президенти Владимир Путин мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбооруна кол койгон. Арасында полиция кызматкерлеринин мигранттарды соттун чечими жок эле депортация кылууга укук берген. Ошондой эле орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачкан мыйзамдар бар. Четөөгүздө зордукталган 9 жашар кыз Бишкекте медициналык кароодон өтүп жатат. Окуяны эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри көзөмөлгө алганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Учурда кызга жана анын үй бүлөсүнө психологиялык, медициналык, юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Ысык көлдө 9 жаштагы кыздын зордукталганы тууралуу 16-сентябрда белгилүү болгон. Шектүү катары Барскоон айылынын 19 жана 25 жаштагы 2 тургуну кармалган. Окуяны ички иштер министри да көзөмөлгө алган. Талас чек арадан 300дөн ашык бодону мыйзамсыз алып өткөн шектүү кармалды. УКМК 12-сентябрда Таластын Чоң Капка аймагында Казакстандан 308 баш бодо малды аткез жол менен алып өтүп жаткан шектүү кармалганын билдирди. Атайын кызмат кармалган киши Кыргызстандын жараны экенин аныктаган. Азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Нурланбек Шакиев: жоолук менен дааватка тыюу салынбайт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 18-сентябрдагы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча пикирин билдирди. Ал мамлекет дин иштерине аралашпай турганын билдирди. Мыйзам долбоорун дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери менен алымдар жазып келишет. Ошонун негизинде көрөбүз. Дааватты токтотот экен, жоолукту чечтирет экен деп ар кандай чектөөлөрдү айтып жатышат. Андай болбойт. Биздин салтыбызда да, динибизде да болгон. Кыз келиндер, апалар жоолук салынган. Ал эми дааваттын жардамы менен аракештик, баңгизат, сойкулук жоюлуп келген, деди төрага. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгереген. Анда дин тутуу тармагында айрым маселелерди, анын ичинде адамдын жүзүн жапкан диний кийимдерди кийүүнү мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө керектиги жазылган. Мындан тышкары демилгечилер динди жайылтуу максатында үй, бала бакча, мектептерди жана мамлекеттик мекемелерди кыдыруу үчүн каралган айып пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү сунушташкан. Демилге коомдук кызуу талкуу жаратып, президент кеңешме өткөргөн. Анда долбоор толукталып, парламентке кайра жөнөтүлөрү белгилүү болгон. 6-сентябрда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абыкаров иштен алынган. Камчы менен чапкылап кыргыз-казак улакчыларынын ортосунда эмнеге чыр чыкты? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы көкпар боюнча финалдык беттеш кызуу талкуу жаратты. Кыргыз спортчулары адилетсиздик болгонун айтса, казак тарап дооматтарды четке кагып, спортко туура келбеген жүрүм-турумуна байланыштуу Кыргызстанды кийинки көкпар оюндарынан четтетүүнү сунуштады.